Ассаламу алейкум, достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге аянты 62 квадрат метр болгон 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө видео съемка кылган атайын келип калдым. Уютный, сонун 2 бөлмөлүү квартира экен. Менимче тез эле сатылып кетсе керек, тем более квадратурасы болгону 62. Болгону 62. Айтайын дегеним 2 бөлмө бирок 82-85 квадрат метр болгон 2 бөлмөлөр дагы бар да. Алар кымбат албетте эле. Бул 62. Аз, саз, компактный. Эми жүрүңүздөр 2 бөлмөлүү квартирага сиздерге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Каерде экен бул? Жото жакшы квартира экен деп уже кызыгып баштадыңыздар, туруп турула. Так, мен турган жер ХБК, Элитстрой курулуш компаниясы курган жаңы домдун алдында турам. Байкаңыздар, мына сырткы фасадтары өтө мыкты деңгээлде бүткөн, аппак болуп турат. Так, ушул блокто А блок 12 этажда сатылуучу квартирабыз жайгашкан. И мына байкаңыздар, домдун алды кенен, парковочный место ошончо экен. Ушул 12 этаж чыгыңыздар. Дареги ХБК, запчасть базар бар, ХБКда Кудайберди деген. Ошонун эле боковой тарабы. Достор, квартирага келип калдым, 12 этажга чыгасыздар. Бул жакта ошо коюлган главный эшик, кирсеңиздер. Ушул 2 бөлмөлүү квартира сатка чыгып аткан кези, досторум. Бул жак кладовка, санузел, спальный, кухня, зал. Ушундай планировкада. 2 бөлмө 62 квадрат метр. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. 6-7 ай жашадык дейт ремонттон кийин. Ремонтуна базар жок. Мага лично жакты, уютный экен. И квадратурасы 62, туугандар. Аз да квадратурасычы. Аз. Өтө аз. Айтайын дегеним, басы дагы аз болот да. Занескаларды илип койгон, паровой батарейкалар коюлган. Саат азыр 6 болуп калды. 5:30-6 болуп калды. Ушу квартирага күн тийип жаткан азыркы учурда кези, досторум. Так. Жакшы, бул жактан чыгайлы. Эшиктердин да жакшыларын коюптур, килемдердин калыңдарын салган, жумшак экен. 6 адамдык стол, чай ичип, сүйлөшүп, кыбырашып, куурашып, жумуштан келип эс алышат чай ичкенче. И бул жак тапа-талка жасалган, гарнитур, стиралка, газ 4 тарапта, вычка орнотулган. И кошумча айнек бар. Тамактын жыты чыга берет. Так, анан буюм тайымдарына келе турган болсок, албетте эле баары сиздерге калат. Баары ошо квартирага ылайыкталып жасалган. Жаңы холодильник. Жууп тазалап коюптур азыр. Уютный. Ушундай соң экен, мага лично жакты. Кому как, бирок мага лично жакты. Так, бул жак болсо ошо дагы бир комната экен. Жакшы. Мына бул жакта стройка болуп атат. Домдор түшүп атат. Шкафтары уютный экен, тапа-талка жасалыптыр. Телевизор бул жакта, телевизорду өчүрүп коюң дедим. Видео съемкага бир аз тоскоол болот сүйлөп атканда. Мына эшиктери жакшы, прочный эшиктер да барчы. Мына жабылат, ачылат. Так. Батарейкалар, унитаз, аристон, душевая кабина шторкалары менен, кыскасы бүт бардыгы пландаштырылган, туугандар. Анан 12 этаж, суунун напору кандай болот, суу чыкпай калбайбы деп билбегендер да бар да. Азыр жаңы домдо наоборот суу өдөдөн түшөт. Өдөдөн башталып ылдыйга түшөт, туугандар. Мына, опа. 12 этаж, туугандар. Суунун напору 12 этаж үчүн өтө бир жакшы деп койсом, жаңылышпайм. Так. Анан мына жагы кладовка болот экен. И кладовканын албетте эле эшиги бар, туугандар. Ачык эле кладовкабы деп жаман ойлоп калбаңыздар. Так. 62 квадрат метр. Баасы келишим баада экен. Эми албетте эле өзүңүздөр чалып сурайсыздар, баасын өзү айтат.
бирок $1000 жогору болот. Мындай даяр ремонт менен квартиралар билесиздер. Солордун өзү деле азыр $1000 болуп атпайбы? Эми приблизительный баасын айтып атам, орусча айтып атканда. Баарыңыздарга ийгилик, 2 бөлмөлүү квартираны колдон чыгарбаңыздар.